Борбор каланын Октябрь районунун жашоочулары таштанды үчүн Комтранском менен тазалык муниципалдык кызматынан 2 дүмүрчек келип жаткандыгын айтып даттанышууда. Шаардыктар учурда кайсы карызы боюнча акча төлөшү керектигин билбей бара. Мы тазалык и Коммунтранс. Вы вообще определитесь, кому платить за мусор? Вот за такую уборку мусора. Это микрорайон Улан. Мусор вообще плохо убирается. Смотрите, везде этот валяется. Экидөө кагышса ортосунда чымын-өлөт болуп, эки ишкана ортосундагы келишпестиктен улам. Улан кичи районундагы таштанды салынган урналар өз убагында тазаланбай калууда. Тазаланса да чала чарпыт жыйналып, шаардыктарга ыңгайсыздыктар жаралууда. Мусор жыйылып эле жатса мына мояктан 5 метр бери жака чейин жыйылат да, тиктине турбайбы кучка болуп. Анан элдер деле басып аралабайт да, ушактан ыргыта берет. Ошо менен жыйылат. Азыр дагы бул начало. Если мындай алып кетпей тура берсе, анда келет мояка чейин мусорчу. Андай күндөрдө болгон да, бияк жаңы алып баштагандачы. Алар төлөндү болуш керек, кайсы келсе төлөдүк да. Азыр если тазалыкка келсе, тазалыкка төлөйбүз да. Бирок тазалыкка төлөгөн менен алып кетпесе азыр төлөгөң деле келбейт да. Мусор жыйыла берсе, эмнесине төлөйсүң? Маалым болгондой, учурда жеке компания менен тазалыктын ортосунда соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан ушундай жагдай жаралып жатыптыр. Комтранскомдун юристинин айтымында 2018-2019 жылдары Бишкек шаарынын мэриясы 2 сынак өткөрүп, анын жыйынтыгы боюнча аталган ЖЧК жеңүүчү деп табылып, Октябрь районунун аймагындагы таштандыларды тазалоо Комтранскомдун милдетине өткөн. Бирок Бишкек шаарынын мурдагы мэри Бактыбек Кудайбергенов аталган келишимди жокко чыгарган буйрук кабыл алган. Комтранском компаниясы бул чечимге макул болбой учурда ишкана менен соттошуп жатыптыр. Началось все с того, что биз мэриянын жана Октябрь районунун администрациясынын буйруктары боюнча сотко даттанганбыз. Мыйзам боюнча алып караганда тазалыктын таштанды чыгарууга жана төлөмдү кабыл алууга укугу жок. Бирок муниципалдык ишкана мыйзамдарды ачык эле бузуп жатат. От имени нашей компании были поданы административные иски. Ал эми тазалык муниципалдык ишканасынын абоненттер бөлүмүнүн башчысы мэриянын буйругу менен 1 августтан тарта Октябрь районундагы таштандыны чыгаруу милдети тазалыкка өткөнүн айтат. Муниципальное предприятие «Тазалык» Бишкек мэриясы акыркы айларда Комтранском компаниясы эрежелерди бузуп, өз милдеттерин так аткарбагандыктан аталган аймакты тазалоону тазалыктын карамагына өткөрүп берген. Ошондуктан Октябрь районундагы таштандыларды биз чыгарабыз. Должностные обязанности вывозим мусор. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев таштанды үчүн 2 дүмүрчөк алган Октябрь районунун жашоочуларынан азырынча акча төлөбөй турууну өтүндү. Кала башчысы кечке жуук жана бүгүн эртең менен районду кыдырып, окуяны өз көзөмөлүнө алган. Мэрия билдиргенде акыркы айларда Комтранском компаниясы өз милдеттерин так аткарбагандыктан жана тазалыктын ушул районго толук кандуу киришпегендигинен аймактагы таштанды убагында чыгарылбай, жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып жатат. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.